Ысык көлдөгү балыктардын саны жылдан жылга, күндөн күнгө азаюуда. Ал эми тескерисинче браконьерлердин саны көбөйгөнсүп баратат. Мына бул 2 жыл мурун рейд учурунда тартылган видео. Колдо турган бакиевди кармап ала алган жоктуңар. Эмнесин Акаевди кармап ала алган жоктуңар. Миллиондоп жеп кетип атат. Туурабы? Көлдүн балыгын ошолор жеген могула. Эмнесин биз жегенге болбойт. Бала бакыра тияк-бияктан болуп 7-8 бала бар үйдө жатат кичинекей. Күт бар өзүмдүн балдарым. Аны ошолорду багышым керек. Мен көлгө чыкпай калсам, мен аларды бага албай калам. Айтымда жалгыздан рейд өткөзүп жүргөн артисттерди браконьерлер тоңотуп коюшпайт. Мындай көрүнүш өзгөчө 7 апрелден кийин күчөгөн. Ал эми кээ бир браконьерлерге кырыша болуп, мүмкүнчүлүк түзүп берген инсандар жок эмес. Мындай учурга 1 жыл мурунку рейдте күбө болгон элек. Кайык менин кайыгым. Көлдөн темир кара илдеп жүргөнбүз. Бөтөлкө болсо балык эмес ал. Бөтөлкө болсо эмне жиби менен болуп. Же мен менен балык менен кармалып атпын. Ал эми быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы экологиялык, техникалык инспекциянын кызматкерлери менен 2 жолу рейдке чыгууга үлгүрдүк. Рейд иши түнкү саат 2-де башталды. Бизге көл үстүнөн эчтеке көрүнгөн жок. Бирок артисттердин айтымында балык уулоочулар көл үстүндө кадимки түз жолдо жүргөндөй эле жүрүшөт. Салып койгон торун эч жаңылбай таап келишет. Ноябрь айынан тартып балыктын форель жана сига түрү икра чачып көл жээктеп тай жерлерге өрдөп чыгышат. Мындай учур браконьерлерге тор салып балык кармоого ыңгайлуу. Аларга каршы мамлекет тарабынан албетте көзөмөлдөө күчөтүлөт. Барын чечиш керек. Балык кармалып аласың, Сатам канча сомдон? Кармалган браконьерлер болсо балыктан башка киреше булагыбыз жок. Балыкты болсо дагы деле кармай беребиз дегенден артка кайткан жок. Канча балык кармайсыңар күндө? Билбей бай биз салалы деп жагы эле келдик. Шуну көрөлү дегенбиз. Мындайраак барып салалы деп атабыз. Тайраак. Кайсы айдан болсо? Өзбекстен. Материалдарды деген биз прокуратурага сотко өткөрөбүз. Айыптарын коебуз, анан алар деген доо төлөшөт. Доо акысын төлөп, ошо менен кайыктардын соттун чечими менен же уничтожение кылынат, же болбосо өкмөткө өткөрүлөт да. Бул браконьерлер мотордун үнүн угуп качууга аракет кылышкан. Бирок качуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушпай, жаңы эле тор салууга чыкканбыз деп актанып киришти. Кармалган балыгы көрүнгөн жок. Айтымда катып коюуга үлгүрүшкөн. Лавренов, имя? Константин. И что, здесь постоянно рыбачишь, что ли? Нет, мы постоянно вот Как? только вышли. Как только вышли? Ну, с озера снял сети. Эми кайык бар, көбүнчө биз күйүүчү май жагынан кичине тартуулук болуп атат. Күйүүчү май жагынан кичине тартыштык болуп атат. Жетише бербей, ошондон өтө чоң чара колдондук деп айта албайбыз. Эми келген шартыбыз менен ар бир берген май убактысында чыгып, ошо аракетибизди жасап иштеп атабыз. Бүгүн ЛТР каналынын кызматкерлери менен экологиялык техникалык инспекциянын кызматкерлери көл үстүндөгү браконьерлерди кармоо максатында түнкү саат 2-ден баштап мынакей саат 2-ге чейин рейд кылдык. Анда баш аягы 5 километр болгон торлор чечилди. Артисттер ар бир рейдте көлдөн чечилип алган тордун бардыгын четке алып чыгып өрттөп жок кылышат. Бул жолку бул милдетти ЛТР каналы өз мойнуна алды. Эске сала кетсек, кармалган браконьерлердин иши сотко берилет. Ал жерде браконьерлерге болор-болбос акчалай айып салынып, кое берилет. Анча-мынча айып төлөп соттон кутулуп чыккан браконьерлер көнгөн адаты менен кайра эле көл үстүнө жөнөшөт. Азыркы күндө где-то бир 20 километрден ашык ушу торлорду кармап конфисковать эттик. Андан тышкары мына кайыктарды дагы кармап атабыз. Анан ошол эки кайыктарды конфискациялоо боюнча бул сот органдарына берилиш керек экен, ошо тартип боюнча.
ошо сот органдарына бергенде кайра бир жанакы чечимин кабыл алганда анча мынча эле акча штраф төлөө деп туруп эле кайра кайыктарын берип коюп атат да. Ушу жеринде ушул маселелерди чечүү боюнча ушул бизге дагы бир полномочиябызга жанакы кайыктарды кабыл алып ушул конфискация укугу бизге өтсө дагы бир далай жакшынакай жыйынтыктарды берет элек да. Азыркы күндө эми ар бир ушул багыт боюнча өзүнчө рейдтерди жүргүзүп, ошо рейдтердин жыйынтыгы боюнча иш чараларды кабыл алып атабыз да. Торго түшкөн балыктар көп убакытка чейин сууда кармалса эти бузулуп, көлдү бузуучу затка кошулат. Мындай өлүк балыктарды башка балыктар, өрдөк, каздар дагы жей албайт. Жегенге аракет кылгандары торго түшөт. Бир сөз менен айтканда, Кытайдын торлору ысык көлгө опол-тоодой зыян алып келүүдө. Ал эми тазаланган, жок кылынган тордун ордуна браконьерлер жаңы тор сатып алышат. Анткени Кытай торунун 100 метри болгону 300 эле сом. Алып өрттөгөн күндө деле аны сатып алып туруп эле кайра көлгө салып коюп атат да. Анан ушул жанакы биздин таможня органдарда деле ушуреки эме өткөзбөй койсо деле ушул Кытайдын торлорун бир далай маселелер чечип алса болот да. Өз алдынча көбөйүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылган балыктарды жасалма жол менен икрасын алып көбөйтүү жолу колго алынган. Бирок ал кое берилген балыктардын канчасы жашап кетери эч кимге белгилүү эмес. Алсак асман маринка же болбосо сары бор, көк чаар балыктары кайсыл бир жылдары көптүгүнөн ысык көлдүн куртуп аталса, учурда кескин азайып кызыл китепке киргизилген. Акыркы жылдар болсо форель сига түрлөрүн дагы жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Анткени аларды жок кылууга жырткыч радужный форель бар. Андан кутулуп жашагандары торго түшөт. Жырткыч балыктарды дегенде ошондо эч ким өстүргөнгө акысы жок болот. Ал жанагындай эндемический балыктарды дагы сиз айткандай тазик деп айтып атасыз, бирок баары бир тозот көлдүн бир бурчуна алып туруп, анан өстүрүп туруп кой берип турат. Аны көзөмөлдөө мыйзам чыккандан кийин орган болот, көзөмөлдөө. Минтип жырткыч балыктарды жоготуу боюнча дагы сөз кылынган. Бирок жырткыч балыктар эмес, көл үстүндөгү каршы терши жайылган торлор бүгүн тазаланса, эртең эле көбөйгөн заман. Кармалган браконьерлер болсо сотко айыбын төлөп кутулуп кетишет. Кээ бирлерин чоңдорубуз өздөрү кыршабайт этишет. Майнап чыкпаган жыйынтыктан улам ысык көлдүн балыктарын кийинки муундар сүрөттөн эле көрүп калбаса болду. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Ысык көл облусу, Аймактар.